Кыргызстан Борбор Азиянын тоолуу аймагында жайгашкан рельефинин өзгөчөлүгүнө байланыштуу өлкө аймагында жер көчүүсү мүмкүн болгон кооптуу аймактар арбын. Өзгөчө өлкөнүн түштүк бөлүгүндө жер көчкү коркунучу бар аймактар көбүрөөк. Жер көчкү салмактын оордошусунан улам жер кыртышынын төмөндөп жылуусу болуп саналат. Жалпысынан жер көчкү түшкөн кыртыштын көлөмү ондогон, жүздөгөн куб метрди. Ал эми айрым учурда андан да көп көлөмгө жетиши мүмкүн. Көчкүнүн турмуш тиричиликке коопсуздугу анын тездигине жана көлөмүнө жараша болот. Жер массасынын өсүүсү канчалык тез болсо, ал ошончолук коркунучтуу. Кээде анын жылышуу тездиги жылына бир нече миң метрлерди түзгөн учурларда кездешет. Айрыкча жер титирөөдө көчкүнүн жылышы тездейт. Кыртыштын массасынын жылышы турак жай, социалдык жана стратегиялык маанидеги объектилердин бузулушуна же кыртыш астында калышына алып келет. Баарыбызга эле маалым, Кыргызстандын аймагы тоолуу болгондуктан өтө көптөгөн мындай бир коркунучтуу, кооптуу табигый процесстер, техногендик процесстер таралган эмеспи. Эми мындай санын айта турган болсок, жалпы табигый кооптуу, коркунуч келтирип турган процесстердин саны 4660-тан ашык болуп эсептелет. Ошолордун ичинде эң коркунучтууларынын бири болгон бул сел суу ташкындары, Кыргызстандын аймагында 2500-тен ашык ошондой участоктор бар. Ал эми жер көчкү боло турган болсо, баардыгы болуп саны 5000ден болгондор болсо, 1180 жер көчкүсү бул өтө кооптуу, коркунучтуу жана калктуу конуштарга, объектилерге коркунучун туудуруп келет. Жана ошол мен айткан жалпы 4660 деген санын ичине ушулар кирет да. Жер көчкү бул акырындык менен жылып, же күтүүсүздөн тез түшкөндүгү менен айырмаланган катастрофалык, кыйратуучу күчкө ээ, оор кесепеттерге алып келүүчү кооптуу табигый процесс. Республикада 4539 жер көчкүсү катталган. Анын ичинен 1109 жер көчкү кооптуулугу бар тилке 600 калктуу конушка коркунуч келтирүүдө. Жер көчкүлөрдүн түшүүсүнүн негизги себеби болуп, тоо борундагы кыртыштардын ашыкча нымдалуусуна алып келүүчү нөшөрлөп жааган жаан-чачындар жана кардын калың түшүүсү, ошондой эле сейсмикалык термелүүлөр. Жер көчкү коркунучу бар тилкелерде адамдардын жүрүүсүнө, мал жайууга, айыл чарба жумуштарын жүргүзүүгө катуу тыюу салынат. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары кооптуу аймактарда жашаган калкты коопсуз аймактарга көчүрүп чыгаруу боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинен берилген эскертмелерди кынтыксыз аткарышы керек. Ал эми тиешелүү мекеме ишканалар кооптуу аймактарда жайгашкан объектилерди коопсуз аймактарга көчүрүүнү камсыз кылуусу зарыл. Кооптуу аймактарда жашаган үй-бүлөлөр көчүп чыгуу тууралуу берилген эскертмелерди аткарууга тийиш. Жер көчкүсү ар кандай табигаттын жана адамдын ишмердүүлүгүнүн таасирлери арасында жаралат. Келип чыгуусу боюнча нөшөрлөп жааган жамгырдын тоо беттерин жууп кетиши, жамгырдан, кардан, мөңгүлөрдүн ээришинен улам суунун зарыгып тоо этектерине сиңип олтуруп, анын массасын огорлотушу, жер кыртышынын эрозиясы, жер титирөөлөр, тоо этектеринин ажырымы, адам баласынын ишмердүүлүгүнүн натыйжасы жер көчкүсүнө түрткү болот. Жаан-чачындардын болуп аткандыгына байланыштуу биз ошол жердеги жер көчкү, айрыкча жер көчкү процесстерине көзөмөл жүргүзүп, ошолорду мониторинг жүргүзүп, мурунку көчүрүлгөн мындай үй-бүлөлөрдү, ошол жерде жашабаш керек деген эскертмелерибизди берип келет эмеспизби? Ошого карабастан жаз келери менен анын илдетке да байланыштырып, кээ бир үй-бүлөлөр кайра ошондой коркунучтуу, кооптуу аймактарга көчүп барып, мындай бир иш-чараларын, турмуш тиричилигин өткөзгөндөрдү фактыларда болуп атат. Бирок ошого карабастан, аларды түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол жерде жергиликтүү бийлик менен чогуу, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмдөрү менен чогуу ушул иштерди азыр жүргүзүп атабыз. Өзгөчө кырдаалдар министри мындай бир тапшырма бизге койгон. Ошол тапшырманын негизинде өзүбүздүн ишибизди ошол аймактардагы кооптуу участокторду мониторинг жүргүзүп, анан аларды божомолдоп, ошол корутундулардын негизинде жергиликтүү бийликке болобу, же болбосо тийиштүү министрликтерге өзүбүздүн эскертме каттарыбызды берип, жумуштарды уюштуруп жатабыз да ушул убакта. Эгерде тактап айта турган болсом, мына биз жаз келери менен
8 жумушчу тобун түзүп, департаменттин адистеринен турган жумушту түзүп, ошол Ош областында 4 жумушчу топ, бул Алай району, Каракулжа, Өзгөн, Кара Суу району болуп эсептелет. Ал эми Жалал Абад областында 3 жумушчу топ, бул Жалал Абад Сузак 1 топ болуп, Базар Коргон Майлуу суу зонасы 1 топ, анан Аксы, Алабыка райондорунун зонасы 1 топ болуп, значит, ушундай. Анан эми Баткен областында 1 жумушчу тобубуз болуп, ошону менен жалпысынан 8 жумушчу топ азыркы күндө жумушту жүргүзүп атат. Сел тоодон агып түшкөн нуктарындагы тоо этектерин жемирип, майда чоподон тартып, чоң таштарга чейин аралашып, шилеңдерди агызган кыйраткыч күчкө ээ болгон катуу суу агымы болуп саналат. Дарыялардагы суунун көлөмүнүн аз убакыт ичиндеги көбөйүүсү суу агымынын нугка батпай жээктен ашып, же нугун бузуп, жолундагы курулуш айдоо жерлерин жана башка объектилерди зыянга учуратат. Кыргызгидрометтин расмий сайтында meteo.kg сайтында жайгашкан ачык бардык жарандарга ачык түрдөгү маалыматтарды жарыялады. Биринчи сервисибиз учурдагы аба ырайы бул республиканын аймагында жайгашкан автоматташтырылган метео станциялардан келген маалыматтарды ар саат сайын онлайн түрдө көрсө болот. Биз жаңы киргизген шашылыш билдирүү светтер боюнча бөлүп шашылыш эскертүү киргизилген. Буга чейинки деле информация бар болчу, азыр деле бар. Шашылыш билдирүү боюнча маалымат деген бул жерден 3 күнгө кетет. Шашылыш билдирүү ошондой эле өңдөр боюнча дагы 5 категорияга. Ак болсо ал жерде эч кандай маалымат жок, жашыл болсо ал жерде кабарлануу талап кылынбайт. Сары аба ырайы коркунучтуу деп берилет, бирок өтө көп коркунучтуу эмес. 14 апрелде күтүлгөн аба ырайы бардык Кыргызстандын аймагы боюнча түзүлгөн. Бул аба ырайы күндө жаңыртылып турат. Ошондой эле Бишкек шаарын жана Чүй-Өрөөнүн карай турган болсок, Чүй-Өрөөнүн басып, Чүй-Өрөөндө эртеңки күтүлгөн температура түнкүсүн 5-10 градус, ошондой эле жаан-чачын күтүлүп атат. Шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жогорулашы мүмкүн. Көпчүлүк аймактарда жаан-чачын жаашы күтүлөт. Күндүздү алсак 11-16 градус жылуу жаан-чачын күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундага чейин жетиши күтүлөт. Ошондой эле башка шаарларды, райондорду дагы алып карасак болот. Каракучур өрөөнүндө 0-5 градус түнкүсүн, күндүз 5-10 градус жаан-чачын күтүлөт. Шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин деген бар.